генетический болуп эсептелинет. Урук куйт ата энесинен же мурунку туугандарынан өтүндө таш пайда болгон болсо, бул дагы кээ бирки ошо балдарынан же небересинен, ошо уругунда бирөөсүнөн пайда болуп калышы мүмкүн. Экинчи себеби бул полго карайт. Аял киши, эркек киши көбүнчө аял кишилерде көбүрөөк кездешет. Булардын негизи гормоналдык нарушениеде. Беременный убакта көбүнчө аял кишиде гормоналдык нарушение болот. Ошол учурларда өтүндө таш пайда болуп калышы мүмкүн. Төртүнчүсү бул ошо аз кыймылдоо же болсо ошо өтө семирип кетүү. Ошолордо дагы өт пайда болуп калат өт кабында. Бул бизде холестериндин көбөйүп кетишинин эсебинен болот да. Негизинен ошо өттүн функциясы негизи мышечный слой болуп, ал өт постоянно бизде иштеп туруш керек, кыймыл аракетте болуп. Анын кыймыл аракети начарлаганда же функциясы бузулганда ошол учурларда өт пайда болот. Булардачы өт ошол жерде туруп калат да, застой болуп. Ошол туруп калган эсебинен буларда таштын пайда болушунун көбүрөөк себептери ошол себептен болот. Анан кийин дагы бир себеби, адам арыктайм деп өтө тез арыктап кетсе, ошол учурда дагы таш пайда болуп калышы мүмкүн.